Akıllarda көп артық жасатса, кызган бир токос менен анан сары чай берет депчи. Ушуга кандай контрол деген мындай болуш керекпи? Эми бул ысык тамак жөнүндө көп сын пикирлер айтылып атат. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, өкмөт жагынан мамлекеттен дагы бир топ каражат кошумча жумшалып атат. Ошол эле кезде баягы кымбат бир гана кымбат тамак эмес, бир гана эт эмес, мына биз өткөн сессияда да айтылды. Өсүп келаткан балдарга витаминди көп, мына бизде Талас областында фасоль өндүрүлөт. Ошол сөзсүз түрдө рационго кирилет. Бирок ошо сиз айткан 8 сом 10 сом жетишсиз. Эми биринчи кадамды аткарсак азыр, андан кийинки кадамдарда да бул каражатты көбөйткөнгө аракет кылабыз. Ушул балдарды ыстык тамак менен камсыз кылууда жана тендер деген нерсе бар эмеспи? Ушул кандай өтөт деп ойлойсуз? Эми тендер маселеси биздин мамлекетте туура. Тендер өзү эң сапаттуу, эң мындай арзан жагына ошол тендер жарыялап, ошону алышыбыз керек эле, бирок бизге терс таасирин тийгизип атат. Эң кымбат ошол тендер катышуучулары жеңип алып атат. Ошол бир көзөмөлдөсөк, мамлекеттик сатууларда бизге да көйгөй бар. Өзгөчө ушул тамак менен камсыз болот. Мынакей мектептерге ыстык тамак берүү боюнча мыйзамдуу борбор 3-окууда экенине карабастан аябай кызуу талкуу болду. Мына сиз дагы тендер маселесин көтөрдүңүз. Бул жерден кандай мындай түшүнүктүү суроо деп ойлойсуз? Эми ошол азыр мыйзам кабыл алып калсак, биз жер-жерлерин тендер өткөзөбүз. Мындайча айтканда 2265 мектеп бар экен. 2665 тендер өткөзгөнүн эми эстеп көрүңүз, кандай биздин азыркы учурда тендерлер кантип өтүп атат. Эгерде кандайдыр бир мектептерде тендер өтпөй калса, же өз убагында өтпөй калса, азыр үчтүк алып келип ошол жердеги балдардын жана питаниясы жок калганга анын сунуштардын мындан ары ошол 2265 тендер өткөзгөндөн көрө окуп кетип бир 7 областта 7 эле тендер өткөзүлөт. Бул биринчиден ошол жоопкерчиликти көтөрөт эле. Ошол өзүнүн образованиесин дагы өзүнүн ыңгайлуу болот эле. Жана ошондой эле өткөрүп аткан чоң компаниялар дагы ошол жерде жакшы качественный продукт болуп келет деген жакшы нерсени сунуштап атат. Жана ошондой эле экинчиси өздөрү айтып атышат, биздин боюнча ушул тендерлерге биздин ата мекендик ишкерлер катышат жана ошолорго биз жардам берет деп атышат. Азыркы мыйзам боюнча эч бир жардам бере албайт. Ошондуктан эгерде укрупнять этсе, чогултса, анда 6 миллион сомдун каражатына кетсе гана мыйзам иштейт. 6 миллионго жакыныраак келгенде гана азыркы мыйзам боюнча ата мекендик ишкерлерге полностью аларга берилет. Ошол үчүн дагы бириктирүү маселесин көтөрүп, бириктирүү сунушун киргизди. Дагы бир сунушун айтып атам, пилоттук вариантта аутсорсинг деп коет. Ушул аутсорсингге бир-эки айдан берип көрбөйбүз. Бир компанияларга да мындай аутсорсингге берип койсок, алар өз ишмерлерин алып бара берет жана каралган бюджетте ошого берип койсун деген ушундай сунуштарды киргиздим да. Бирок азыр 3-окууда болуп атпайбы? Анан сиз айтып аткан башка депутаттар дагы көп сунуштарды айтып атат. Ошол өтөбү, өтпөй калабы? Эмне болот? Эми бул сунуштардын баягы мыйзам өткөндөн кийин подзаконный акт деп коет, өзүнүн приказы болот, положениясы болот, жобосун дагы өкмөттүн токтомуна чыгат. Ошол жерге толук киргизилсе болот. Ал аткарылып турган нерселер, ошон үчүн азыркы сунуштардын баардыгын эске алыш керек. Жакшыларын кийинки мыйзам чыккандан кийин подзаконный актларга киргизип коюш керек. Мына бүгүнкү күндө 60% ыстык тамак берип атабыз мектептерге деп атышат. Мунун сапаты боюнча эмне дейт элеңиз? Ошол сапаты боюнча мен суроо бердим. Негизи суроо ошол орто тилиндеги окуучуларга ыстык тамак менен камсыз кылуудагы бул канча көлөмдө жана витаминдерди алат, жана микроэлементтер денеге окуучуларга пайда болгон витаминдерди канча көлөмдө берип аткан ким көзөмөлдөйт. Ал жерде дарыгерлер болобу десем, ал баягы журналды көрүп ошону жай отуруңбачы. толук текшерилип белгиленген ошол жанагы туура өлчөмдүү көлөмдөгү витаминдерди алат боюнча айтты. Анан ошону бирге жооп алдыңызбы? жооп боюнча ошо жанагы дарыгерлер алар өзү ошол жанагы маселени көтөрдүм. Ал жерде Мерси
Мексико, Америкалык анан Россия Федерациясынан эми демөчүлөр болуп атпайбы. Анан ошо менен бирге ал жерде жазылбай калыптыр. Япония элчилиги да жардам берип атат. Сурасам алар да туура алар заманбап техникалык жактан жардам берип атат деген ошол боюнча маалымат беришти. Бул мыйзам кабыл алынса ишке ашабы, ашпайбы, кандай кемчиликтери бар экен? Эми мыйзам ишке ашат. Кемчиликтери бар. Кемчиликтери негизинен каралган акча аз. Бул жерде мамлекет тарабынан 10 сом, ал эми калганын коомдук уюмдар чет өлкөлүк коомдук уюмдар болот. Ошондой Япония мамлекетинин жайка уюму жардам берип атат. Негизинен бул аябай жакшы нерсе. Жаш балага тамак берүү деген 3 класска 4 класска чейин бул деген аябай жакшы нерсе да. Баланын калыптарын аябай жакшы. А бирок бүгүнкү күндө 60-50% ошол Кыргызстан боюнча мектептердин 1-класстан 4-класска чейин, то есть 10 жашка чейинкине тамак берип атат. Ал эми 40% эмне бербей атат? Себеби дегенде ошол жерде, ошол мектептерде шарты жок. Тамак жасаганга ремонт жок. Андан сырткары ошол жанагы оборудованиялар жок. Ошол оборудованияларды бүгүнкү күндө Кыргызстанга Мексика деген компания сатып берип атат да мектептерге. Бул коомдук уюм. А бирок ошону сатып бергенге булар айтышат, бизге келип жолугушты, канча жол жолугушту. Биз дейт сатып беребиз. Болгону ошону биз оборудование кое турган кылып биринчиден ашкана түзүп берсин. То есть имарат. Мынча квадрат болуш керек. Анан экинчиси ошону ремонттоп берсин дейт. Аны ремонттоп бергенге 25-30% ошолорду төлөп бергенге бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө жүктөлүп калган. Айыл өкмөттөрдүн баардыгы мисалы ошондой биздин аксы алабыкаларда баардыгы да татып атат. Алар кайсы акчадан алышат? То есть замкнутый өзүбүз алып атабыз. Мен айттым, министрликке өзүңүз алып, өкмөт аркылуу чечип, ошол жолду ремонт кылып бериңиз. Анан кийин ошол Мексика жана башка коомдук уюмдар ошону жасап берип туруп, анан кийин чыгып болобуз. То есть 60% бар, 40% баары иштебейт. Улукбек Сорокбагарович, мына сиз айтып атасыз, ушу мыйзам долбоор талкууланган учурда бул деген ушу министрликтин өзүнө карама каршы келген, өзүнүн буйругуна карама каршы келген мыйзам экен депчи. Муну менен эмне дейин деп атасыз? Биз урматтуу министр кызматка келгенден кийин приказ чыгарган. Атомдерден тыйын чогултууга тыюу салуу боюнча. Ошол мектептин ар кандай иштерине. А бул мыйзамда так жазылып турат. Жеке жактардан жана ЮТСКдан каражат чогултууга болот деп. Ошо суроо бердим, сиз бул мыйзамды колдоп келдиңизби же каршысызбы? Себеби биз экинчи окууда талкууда мен сунуш берген 2 пункт өзгөртүп коелу. Ушул жеке жактан дегенди алып коелу, демөчүлөр калды эмес, мейли бул юридикалык жактан башкалардан. Экинчиси жанагы сотоевдин жеринен жер бөлүп берүү, чарбалык иштерди токтотуу. Мен айттым, бул болгон нерсе. Биз азыр ар бир айыл өкмөттөр сотоевдин бусуган жерлерди. Мектепке жер бөлүнсүн деген мыйзамга норма киргизген. Муну ким киргизгени түшүнүксүз. Өздөрүнүн сөзүнө карама каршы болот. Бизди жанагындай биология сабагына жана башкага мектептин алдындагы